Ушул ар бир сүрөнүн өзүңүз жанагы башында айткандай эле кайсыл жерде түшкөн жана Куран жанагы ошол коомдогу болгон нерселерди тактап же болбосо бир тартипке салыш үчүн түшкөндүктөн сабабы нүзүл деп коет. Ошол аяттын же сүрөнүн түшүүсүнө дагы себептер болот. Ошондуктан бул сүрөнүн себебин дагы айтып берсеңиз, кандай себептер менен болуп, эмне болуп түшкөн? Бул сүрөнүн негизги түшүү себеби ошол мезгилдеги жалпы абал болот. Жалпы абал экендигине бул сүрөнүн ичиндеги козголгон же болбосо Алла Таала көтөргөн маселелерге биз токтолгон учурда бул дагы түшүнүктүү болуп калат, эмне үчүн түшкөндүгүн. Чындап эле жалпы Курандын өзүнүн түшүүсүнө келген учурда түшүү себептерине чындап эле кайсы бир ачык себептин келиши себеп болгон. Бирок ошол мезгилдеги адамзаттагы болгон зарылчылыктын өзү дагы бир себеп болгон. Муктаждык. Адамдардын ишениминдеги, адамдардын дүйнөгө болгон көз карашындагы тайкылык, мамилесиндеги болгон тайкылык, же Кудай Тааланын чыныгы жаратуучу катары таанып билүүсүндөгү болгон көйгөйлөр болгондуктан бул аны менен кошо эле ошол мезгилге чейинки доордо жашап өткөн кайсы бир коомдордун жашоосунан кабарсыз калган адамдар болгон. Бул кабарларды дагы Кудай Таала эмне кылган? Ушундай сүрөлөр алып келип, алардын көргөн тагдырын бизге үлгү катары эмне кылып кетет, айтып өтөт. Эгерде биз ушул сүрө ичиндеги Кудай Тааланын айткысы келген же көтөргүсү келген негизги маңызга токтолуп турган болсок, эң негизгиси узак кылымдар илгери жашап өткөн коомдор болгон. Ад коому, Самуд коому, анын ичиндеги фараон коому, булардын коом катары жашап, бизге окшоп эле өмүр сүрүп, бизге окшоп эле күн түндү көрүп, бирок мезгилинде өзүнө Кудай Тааладан ошол коомго келген, Кудай Таала тараптан келген пайгамбарларды жалганчыга чыгарып, алардын кабарын, алардын буйруктарын, алардын көрсөтмөлөрүн моюндабагандыгы себебинен Кудай Тааланын астындагы эмне бир чоң бир азапка дуушар болгондуктары жөнүндө кабар бизге бир окуяларды эстетип өтөт. Алардан бир үлгү ибраттарды бизге эмне кылат? Мурунку мындай айтканда тарыхка бир токтолот экен өзгөчө. Тарыхтан бир үзүндү айтып өтөт. Тарыхтан үзүндүлөрдү айтып өтөт. Тарыхты үзүндү айткан учурда дагы тарыхтын ошол кайсы бир коомдун жашоосундагы бир ток этер жерин айтат. Бир ачуу айтайлык, бир оор жана кесепеттүү жерин айтат. Аны эмне үчүн алып келди дегенде алардын жасап өткөн амалдарынын акыбети катары. Жөн эле бир окуя катары жөн эле окуя эмес, же болбосо кайсы бир факт эмес, балким алардын эмнеликтен мындай натыйжага жетип калгандыгы. Бизде кандай үлгү алышыбыз керек ошол? Мына кандай үлгү алышыбыз керек. Экинчи көтөрүлгөн маселе бул жерде Алла Таала субханала таала инсандын жашоосуна берилген Кудай Тааланын сүннөт жолу. Кудай Таала кандай табиятта жараткан болсо, ошол табигый жолду бизге эмне кылат? Бизге бир эсиңерге туткула, эсиңерге. Бул жашоонун ысык суу деген. Жашоодогу жакшылык менен жамандык, болбосо кедейлик менен байлык, болбосо бир бактылуулук менен бактысыздык. Бул Кудай Тааладан келген нерсе. Бирок ушул учурда инсан кандай мамиле кармайт, болбосо кандай мамиле кылат ушул жашоодогу келген нелерге, өйдө төмөн көрүнүштөргө. Жашоодогу. Анын үстүнө кошо бул жерде өтө токтолгон жери Кудай Таала инсандын табиятында байлыкка, малга, пулга мындай бир өзгөчө көңүл буруп, ошонун артынан көкүрөгүн ачып берип, биротоло жан дүйнөсү менен кирип кеткендигин дагы эмне баса белгилейт. Же оң тарапка, же сол тарапка баскандыгы. Мындайча айтканда, бул адамдын көзүнө байлык көрүнгөндө, бүгүнкү күндө биздин доордун адамдары үчүн бул нерсе бир ачык эле далил болуп калды. Эгер адам кайсы бир мансапка жетсе, кайсы бир дөөлөткө жетсе, же кайсы бир байлыкка жетсе, анын башкаларды тааныбай калгандыгы эмнеге далил болуп атат? Ал байлыгын бардыгын анын өйдө көргөндүгү да. Же болбосо ошо байлыгы артында өзүн башкалардан өйдө көргөндүгү. Үчүнчү маселе келет, бул мына Кудай Таала өзүнүн аяттары аркылуу бизге эмнени жеткизгиси келет дегенде, бул дүйнөнүн акыйкаты бул эмне менен чагылдырылат? Акыреттин чындыгы менен. Ошондуктан акыретке келген учурда акыреттин сааты какканда инсандар эки топко бөлүнөт. Бирөөлөр бактылуулар, бирөөлөр бактысыздар болот. Бактылуулар кимдер дегенде, булар Кудай Тааланын буйругун, анын акыйкатын, анын ыйманын тутуп, ага ишеним менен амал тутуп баргандар, алар эмне болот? Ошол түбөлүк жашоого же болбосо узак жашоого же бүтпөс жашоого кандай барат?
чарчоосуз барат. Устаз, бул жерде бир нерсеге токтолуп кетейли. Сиз айткан азыр нерсеге акыйкатыны акыреттеги күн менен белгилейт дедиңиз го. Ооба. Бул жерде айтайын дегеним, бул дүйнө жалган дүйнө дебейбизби? Ошон үчүн жалган дүйнөнүн ушул жалган дүйнөнүн ичиндеги нерсе менен убада кылбастан, балким акыйкат болгон акыреттеги нерсе менен. Ошол сиз айтып аткан мына так ошол бул дүйнөнүн акыйкаты акыреттин чындыгы менен эмне болот? Аныкталат. Ооба, аныкталат. Мына ушул негизги бул сүрөнүн мындай айтканда камтыган тармактары. Эгерде биз аят аркылуу жогоруда биз угуп өткөн аяттардын дагы ар бирине токтоло турган болсок, анда биз албетте өзүбүзгө дагы көрөрмандага дагы бул маселе эмне бир ачыкталып не болуп калат, ушинтип болот.